Бүтүн Кыргызстан фракциясынын министрлер кабинетин толук курамында кызмат ордунан бошотуу сунушун Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти комитети карап четке какты. Маалыматка ылайык, комитет маселени 28 апрелде кезексиз жыйында караган. Тармактык комитеттин чечимди четке кагуу сунушун депутат Жусупбек Коргонбай уулу берген. Анын сунушу бир добуштан кабыл алынган. Комитеттин отурумунда 7 депутат катышкан. Кезексиз отурумга демилгечи тарап чакыртылган эмес деп айтылат маалыматта. Бүтүн Кыргызстан министрлер кабинетинин курамы толугу менен кызматтан кетирүү сунушун 27 апрелде берген. Мындай чечимге өкмөттүн баш мыйзамдагы 44 берененин 2 бөлүгүндөгү талаптарды аткарбагандыгы негиз болгон. Сөз болгон беренеде пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен берилген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз кылат деп жазылган. Бүгүн 2 майда Бишкек шаардык соту укук коргоочу Рита Карасартованын бөгөт чарасын карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Соттун чечимине ылайык Карасартова 20-июнга чейин камакта болот. Шаардык сот бүгүн жарандык активист Эрлан Бекчоро уулунун жана саясатчы Равшан Жээнбеков менен Бектур Асановдун да бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча арыздарын карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Алар 20-июнга чейин камакта болушат. Буга чейин Бишкектин 1-май райондук соту Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулованы, мурдагы депутат Асия Сасыкбаеваны, борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Гүлнара Журабаеваны, мурдагы элчи Мамбетжунус Абыловду, Бириккен демократиялык кыймылдын мүчөсү Улукбек Маматаевди жана активист Таалайбек Мадименовду ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарган. Эске салсак, өткөн жылдын 24-25 октябрь күндөрү башаламандык уюштурууга шек саналып 20дан ашык саясатчы жапырт кармалган. Алар Кемпирабад суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берилишине каршы болуп келишкен. Ички иштер министрлиги аларга кылмыш жаза кодексинин 36-278 беренеси массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу менен козголгон кылмыш ишин алкагында тергөө жүргүзүп жатканын маалымдаган. Президенттик администрациянын маалымат саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков журналисттерди өлкөдө болуп жаткан кырсыктар менен кылмыштар тууралуу маалыматтарды жазуудан карманууга чакырды. Ал Facebook'тагы баракчасы аркылуу жазган кайрылуусунда кылмыш кырсыктарды зарылчылык болуп баратса кыргыз тилинде майда шрифт менен жаңылыктын эң арткы бөлүгүнө жазсак, деги эле жазбай таратпай койсок мүйүз чыгып кетпейт деген оюн айтты. Мындай өтүнүчүн Орунбеков Кыргызстанга келүүнү каалаган туристтерди чочутуп албоо ниети менен түшүндүрдү. Мүмкүн болсо жагымдуу маалыматтарды чет элде жарыялап, туристтерди кызыктырсак пайдалуу болот эле деди. Белгилей кетсек, жакында башкы прокурор Курманкул Зулушев парламентте маалымат берип жатып, Кыргызстанда 2022 жылы кылмыштуулук мурунку жылга салыштырганда 19,4% өскөндүгүн билдирген. Ал эми Улуттук статистика комитети 2022 жылы Кыргызстанда уурулук, каракчылык жана тоноо күч алгандыгын маалымдаса, Ички иштер министрлиги майда кылмыштар көбөйүп, оор кылмыштар азайгандыгын кабарлаган. Соңку бир нече күндөн бери Нарында 7 жаштагы окуучу кыз киши колдуу болгондугу жана таласта оорулукка шектүү кишини жаалданган топ устунга таңып койгон видео катуу талкууга алынган. Бүгүн 2 майда Бишкек шаардык сотунда сот приставтары тарабынан журналистке күч колдонулду. Шаардык сотто Кемпирабад иши боюнча кармалгандардын бөгөт чарасы каралмак деген менен сот отуруму баштала электе сот приставтары журналисттин ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жаратып, күч колдонуу менен аны сыртка сүйрөп чыгышкан. Бул факт боюнча журналист сот департаментине Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын номер 5-шаардык милиция бөлүмүнө арыз менен кайрылып, Бишкек шаардык сотунун приставтары Жунус Суулу жана Жамгырчиев Канатка карата чара көрүүнү өтүндү. Бул арада жогорку сотко караштуу сот департаменти маалымат таратты. Анда сот аткаруучулар журналист Бишкек шаардык сотунун короосунда турган конвойдун унаасын видеого тартып, келгендердин соттун 2-кабатына өтүүсүнө тоскоол болгонун, ошондой эле кыйкырып, чыр-чатак чыгара баштаган айтышкан. Учурда иликтөө жүрүп жаткандыгы белгилүү болду. Ал эми журналист сот приставтарынын маалыматын төгүндөдү. Мен эч кандай кыйкырык салып, чыр чыгарган эмесмин. Дайыма эле тартып жүргөн жер болчу. 2-кабатка чыгып бара жаткан жердеги айнектен алынып келингендерди видеого буга чейин эле тартып келгенбиз. Ал учурда видео же сүрөткө тартып баштаган да эмесмин. Себеби отурум баштала элек болчу. Сот кызматкерлери келип, сот имаратынын ичинен тартууга болбойт деп, эч себепсиз эле эшикке сүйрөп, күч менен чыгарып салышты. Маселе сот залынан эмес, имараттан
чыгарып салгандыгында болуп жатат, деди журналист. Ал эми Медиа Policy институтунун юристи Алтынай Исаева бул жагдайда укук коргоо органдары объективдүү иликтөө жүргүзүшү керектигин белгилеп, журналисттин ишмердүүлүгү, маалымат алуу укугу мыйзам тарабынан корголгондугун айтты. В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики государство гарантирует каждому право на свободу искать, получать и распространять информацию. В силу того, что журналисты профессионально, скажем так, занимаются, этой деятельностью, есть специализированные законы, регулирующие деятельность журналистов, где прописано, что во время исполнения своих профессиональных обязанностей журналист пользуется неприкосновенностью личности, чести и достоинства. Государство устанавливает, что недопустимо оказывать какое-то воспрепятствование деятельности журналиста. Ну и, соответственно, предупреждает, что любое воспрепятствование, оно будет преследоваться по закону. Соответственно, сейчас задача правоохранительных органов провести объективную и всестороннюю проверку, и в случае установления вины причастных к этому, то они должны быть привлечены к ответственности. Белгилей кетсек, эксперттер акыркы учурда ЖМК өкүлдөрүнө карата ар кандай басым, кысымдар болуп жаткандыгын белгилешүүдө. Кыргызстанда казино ачууга биринчи лицензия берилди. Бул тууралуу мамлекеттик каржы рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу органынын сайты аркылуу кабарланды. Документтерди Гранд Казино жоопкерчилиги чектелген коому алып, лицензия үчүн 84 миллион сом төлөгөн. Эске салсак, оюн зоок ишмердүүлүгүн мыйзамдаштыруу боюнча мыйзам долбоорун кароо коомдо бир топ талаш тартыштарды жараткан. Анын кабыл алынышына каршы болгондор борбордо жана аймактарда нааразычылык акцияларын өткөрүшкөн. Жогорку кеңеште да талаш тартыштар жаралып, парламент 5-чи аракеттен гана кумар оюндары боюнча мыйзамын кабыл алган. Президент Садыр Жапаров казинолор жөнүндө мыйзамга 2022 жылдын 30-июнунда кол койгон. Бишкекте номер 33 мектеп гимназиясында бомба бар деген маалымат түшүп, мугалимдер жана окуучулар эвакуацияланды. Свердлов райондук милициясынан кабарлашкандай, окуя болгон жерге райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу чыгып, мектептин аймагы курчоо кылынган. Учурда жеринде ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кинологдору иш алып барууда. Белгилей кетсек, эртең менен бомба коюлгандыгы тууралуу билдирүү номер 4 мектеп гимназиясына түшкөн. Эскерте кетсек, буга чейин да бомба бар деген маалыматтар Борбор каланын бир нече мектептерине келип түшкөн. Окуучулар менен эмгек жамааты толук эвакуацияланып, милиция жардыруучу затты издөө иштерин аткарган. Жыйынтыгында зат табылган эмес.